Это во время беременности, во время родов. Бүгүн Бишкек шаарында энелик саламаттыкты сактоо маселелери талкууланды. Иш-чара Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлиги, Бириккен Улуттар уюму жана башка эл аралык өнөктөштөр тарабынан уюштурулган. Биздин регион боюнча Кыргызстанда төрөт учурунда аялдардын өлүмдөрү абдан көп саналды. Ошондуктан биз азыр профилактика катары иш-чараларды өткөзүп жатабыз. Өзгөчө региондордо да абдан көп аялдар өздөрүнүн укуктарын билишпейт, ден соолугун кандай кам көрүш керегин билишпейт. Өзгөчө кош бойлуулук учурунда андан да тышкары үй бүлөдө да колдоо абдан маанилүү. Аялдарды үй бүлөдө да абдан колдош керек, ата-энеси колдош керек, күйөөсү колдош керек, керек болсо балдары колдош керек. Анткени кош бойлуулук учуру абдан оор учур ар бир аял үчүн. Ошондуктан психологиялык жактан, финансылык жактан, өзүнүн менталдык ден соолугу боюнча колдоо керек абдан. Кош бойлуулукту коопсуз коштоо үчүн жалпы жоопкерчилик керек. Айрыкча фолий кычкылын ичүү абдан маанилүү. Анткени ал келечектеги баланын мээсинин жакшы өөрчүшүнө жардам берет. Ошондой эле дарыгерлердин көзөмөлүндө болуу аялдын ден соолугуна байланыштуу чоң коркунучтарды алдын алат дейт адис. Энелердин өлүмүн кыскартыш үчүн биринчи кезекте аял өз убагында учурда туруш керек. Ага чейин ал даярдануу деген болуш керек, үй бүлөнү пландаштыруу деген түшүнүк бар, ошол боюнча даярданыш керек. Ал деген фолий кислотаны ичүү, кандын препараттарын ичүү. Бизде эндемичная зона деп коет Кыргызстанда, бизде йод жетишпейт, ошон үчүн ал үчөө ичиш керек. Пренаталдык скринингден 3 жолу тең өтүш керек. Биринчисинде кан басымы көтөрүлүп кетүү коркунучу, эрте төрөп коюу коркунучу, баланын эненин ичинде түйүлдүк болуп турганда өспөй калуу коркунучу деген коопсуздуктар бар. Аларды эске алыш керек. Биринчи скринингде эле ал УЗИден көрүп, ошол боюнча эсептеп айтса болот. Ал үчүн эртерээк учетко туруп, эртерээк пренаталдык скринингден өтүш керек. Андан сырткары шишик деген бар, бөйрөктөрдүн оорусу, инфекциянын пайда болушу, белоктун пайда болушу заарада, кан басымынын көтөрүлүп кетиши, ошолордун ар бирине баш ооруп баштаса, мисалы ичи ооруса, бала кыймылдабай калса, кан келсе, суу келсе, өз убагында жардамга, мисалы медициналык жардам алыш үчүн тезинен жетип барыш керек да. Мунун баардыгы кооптуу белгилер деп коет. Ошол нерселерди биздин Кыргызстанда көп энелер өтүп кетет. Мына өтүп кетет, жок бул коркунучтуу эмес деп эле өткөрүп алып, анан эненин өлүмүнө дуушар болгон учурлар көп. Энелер менен ымыркайлардын өлүмүн азайтууда кош бойлуулукту пландоо чоң роль ойнойт. Кош бойлуу болуудан мурун аял заты өзүнүн ден соолугун алдын ала текшерип, мүмкүн болчу ооруларды аныктап жана дарылоо зарыл. Очень важно, чтобы женщина обследовалась перед планированием беременности. И тогда беременность пройдет, она пройдет очень легко и безопасно. Вот это очень важно. Или бывает такое, что женщина забеременела, но ей этот ребенок не нужен. Тогда женщина идет на аборт. А это очень большой риск для здоровья женщины, поскольку это гормональный дисбаланс, поскольку это влияние на ее здоровье, это она убивает этот маленький плод. Да? И с моральной точки зрения, да? С религиозной точки зрения это тоже как бы не очень хорошо. Поэтому очень важно, чтобы женщина точно знала, что да, она хочет эту беременность, да, она желает эту беременность, и тогда за 3-6 месяцев, чтобы она уже потихонечку подготовилась, начинала готовиться к этой беременности. Чтобы была здоровая беременность и чтобы она родила здорового ребенка. Кош бойлуулукту пландоо жана кош бойлуу мезгилде энеге колдоо көрсөтүү үчүн иштелип чыккан ЭМА мобилдик тиркемеси кош бойлуулукту пландоо боюнча пайдалуу кеңештерди берүү, ден соолук абалын байкап, белгилүү бир симптомдор пайда болгондо дарыгерге кайрылууну эскертип туруу, кош бойлуулукка даярдык боюнча маалымат берүү мүмкүнчүлүктөрүнө ээ. Аялдар өзүнүн маалыматын киргизүү менен өзүнө тиешелүү маалыматты алганга мүмкүн. Мисалы үчүн жума сайын кандай дарыларды ичиш керек, кандай витаминдерди ичиш керек, кандай мезгилдер болот аялдын кош бойлуу мезгилинде. Ушул маалыматтардын баарын аял ушул ЭМА тиркемеси менен алганга мүмкүнчүлүгү бар. Кош бойлуулукту пландаштырууда кош бойлуу айымдар же болбосо уже төрөгөн 6 айга чейинки ымыркайы бар аялдарга тийиштүү тиркеме. Бул тиркеменин негизги максаты бул ар бир аялды маалымдуулугун жогорулатуу. Анткени себеби
кош бойлуу мезгилде төрөт учурунда көптөгөн кабылдоолорду күтүлүүдө. Ошо менен бирге эле кош бойлуулардын же төрөттөн кийинки мезгилинде өлүм көрсөткүчүн төмөндөтүү максатында аял затын аны чөйрөп турган адамдарды жолдошу болобу, ата энеси болобу, бир туугандары болобу маалымдуулугун ушу кош бойлуулук жөнүндө, кош бойлуулуктун этаптары жөнүндө, кош бойлуу мезгилде кандай макалаларды ээ болуш керек тууралуу берилген тиркеме. Энелердин ден соолугу улуттун бекемдиги биргелешкен аракеттер аркылуу коомдо маалымдуулукту жогорулатып, ден соолукту сактаган келечекти камсыздай алабыз. Зарема Жейналиева, Асель Сүйөр кызы, Азия ТВ, Бишкек шаары. Гендерного насилия, вредных практик, ну и, конечно же, по продвижению прав и возможностей для молодежи и девочек.